Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен кайрадан жолугуп жатканыма кубанычтамын. Анда бүгүнкү сабактын темасы сүрөтчүлөрдүн аткарган иштеринен пайдаланып композиция түзүү. Сабактын максаты окуучулар сүрөтчүлөрдүн аткарган чыгармалары боюнча түшүнүктөрүн бекемдешет, жаратылыштагы көрүнүштөрдү туура ылайыкташтырып, чагылдыра билишет, таbiatты тааный билүүгө, өз алдынча иштөөгө машыгышат. Бүгүн балдар биз силер менен Кыргызстандагы сүрөт искусствосунун доору жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыргызстанда профессионалдык сүрөт искусствосу Совет өкмөтү орногондон кийин гана пайда болгон. Ал 1920-жылы орус сүрөтчүсү Образцов Кыргызстанда биринчи жолу сүрөтчүлөр ийримин түзүп, сабак берген. Ошол кездеги Семен Чуйков сыяктуу жаш сүрөтчүлөр ошол ийримдин катышуучулары болгон. Кыргызстанда көркөм сүрөт өнөрүнүн өнүгүү тарыхынын биринчи этабы орус реалисттик искусствосун тууроо жана көчүрүү аркылуу жүргүзүлгөн. 1930-жылдардан баштап кыргыз элинин өзгөчөлүктөрүнө, традицияларына таянып, өзүнчө калыптануу доору башталган. Кийинчерээк алардын ичинен Гапарайтиев, Сүймөнкул Чокморов, Сабырбек Акылбеков сыяктуу жаш сүрөтчүлөр Москванын көркөм сүрөт окуу жайларына жөнөтүлгөн. Алар күчтүү педагогдордон билим алып, кийин мекенибиздеги сүрөт өнөрүнүн түптөлүп, калыптанышы үчүн кызмат кылышкан. Алар мекенине кайтып келгенден кийин өздөрүнүн чыгармачылыгын, мыкты барактарын кыргыз элине арнашкан. Мынакей биз көрүп жаткан могу сүрөттүн баардыгы ушу биздин таланттуу сүрөтчүлөрүбүздүн колунан жаралган сүрөттөр. Эми балдар, менде силерге мындай суроо бар. Кыргыз тарыхында профессионал сүрөтчү катары таанымал Гапарайтиев сүрөт өнөрүнүн кайсы жанрында көбүрөөк эмгектенген? Сүймөнкул Чокморов искусствонун кайсы тармактарында кандай образдарды жараткан? Мына балдар, ушу эки суроого жооп бересиңер, анан ушул таланттуу биздин сүрөтчүлөрүбүздүн чыгармаларынан жаккан сүрөттү тартасыңар. Анда эмесе кийинки сабакка чейин саламатта туруңла.